I'm from East Kazakhstan, Semey. Мен Чыгыш Казакстан, Семейден болом. Бул аймакта 50 жыл бою ядролук сыноолор жүргүзүлүп, көп адамдар рак оорусуна чалдыгышкан. And many people have problems with cancer. And we have like Бизде 8-9 түрдүү маалымат бар. Аларды бириктирип, жасалма интеллектке негизделген модель түзөбүз. Бул так сүрөттөмө түзүп, дарыгерлерге чечим кабыл алууда жардам берет. it will assist doctors on decision making. Kazakhstan is not one. Казакстан бул жөн гана Астана менен Алматы эмес. Өлкөнүн бардык аймактарында сапаттуу медициналык жардам болушу керек. Жана мен биздин чечимдер жакын арада муну камсыз кылаарына ишенем. To help them in coming future. Эмчек безинин рагы эң коркунучтуу онкологиялык оору. Бул ракка чалдыккан аялдардын арасында өлүмдүн негизги себеби болуп саналат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө жыл сайын бул оорунун 2,3 миллиондон ашык жаңы учуру катталат. Казакстандагы статистикада тынчсызданууну жаратат. Эмчек безинин рагы байкалбай, белгилери жок өнүгүшү мүмкүн. Ошондуктан көптөгөн аялдар дарыгерге өтө кеч, оору акыркы стадияга жеткенде кайрылышат. Эгерде ракты эрте стадиясында аныктоого мүмкүн болсо, толук айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү кыйла жогорулайт. Заманбап дарылоо ыкмалары менен бирге бул бейтаптардын өмүрүн сактап калууга шарт түзөт. Казакстандык окумуштуу Бейбит Абдикеновдун долбоорунун максаты эмчек безинин рагын эң эрте стадиясында аныктоо системасын түзүү. Бул маселени ал жасалма интеллекттин жардамы менен чечүүгө аракет кылууда. We are trying to collect different types of data for breast cancers, for example, mammography. Биз эмчек безинин рагынын ыктымалдыгын аныктоо үчүн ар түрдүү маалыматтарды чогултабыз. Бул маммография, ультра үндүү изилдөө, компьютердик томография, магниттик резонанстык томографиянын жыйынтыктары. Ошондой эле генетикалык маалыматтар, биомаркерлер, таблицалардагы маалыматтар жана тексттик жазуулар. Ушул маалыматтардын негизинде биз рак белгилерин аныктоого аракет кылабыз. On image, we are trying to find the lesion. Is it small or big, and we do some kind of segmentation. And for other type of data. Кээ бир маалыматтар сүрөттөр түрүндө берилет. Бул сүрөттөрдө биз жабыркаган ткань аймактарын изилдеп, алардын өлчөмүн баалайбыз. Андан соң сүрөттөрдү бөлүктөргө бөлүп анализдейбиз. Башка маалыматтар электрондук медициналык карталардагы бейтаптын маалыматы болуп саналат. Алар бейтаптын жашын, апасында рак оорусунун болушун жана башка маанилүү параметрлерди камтыйт. For images, there is a description of the image. When the doctor's radiologist writes the description, we also analyze that data. At the end, we have 8. Сүрөттөр менен кошо рентгенологдун сүрөттөмөлөрү да берилет. Биз аларды да анализдейбиз. Натыйжада бизде 8-9 түрдүү маалымат бар. Аларды бириктирип, терең үйрөнүү алгоритмдерин колдонуп, жасалма интеллектке негизделген болжолдоо моделин түзөбүз. Бул рак өзгөчө эмчек безинин рагы бар же жок экенин аныктоого жардам берет. Cancer or not, especially breast cancer, it will assist doctors on decision making. When you have combined different data, especially Бир бейтапка тиешелүү бир нече маалымат түрү чогултулуп, бириктирилгенде дарыгерлер чечим кабыл алуу үчүн так сүрөттөмө алышат. more, it will give you more precise description. Долбоордо ар кайсы тармактан келген 40ка жакын адис иштейт. Бул университетти, онкология жана радиология институтун, генетика жана физиология институтун, Астанадагы онкологиялык оорукананы жана Казакстан Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигин бириктирген консорциум. Бул уюмдардын баары эмчек безинин рагын эрте аныктоо үчүн чыныгы натыйжаларга жетүү максатында биргелешип иштешүүдө. Команда өз иштеринин жыйынтыгын 2026-жылы тартуулоону пландоодо. What is unique in our research? We are trying to gather
Биздин изилдөөбүздүн уникалдуулугу 9 түрдүү маалыматты 2000 бейтап боюнча чогултуп, талдөөгө аракет кылып жатканыбызда. Башкача айтканда, изилдөөгө катышкан ар бир бейтаптан корутунду чыгаруу үчүн бардык керектүү маалыматтар алынат. Азырынча биз 2000 бейтапка багытталып жатабыз. Бирок мүмкүн болсо, бул санды 5000ге жеткирүүгө аракет кылабыз. Мындай ыкма чындап эле уникалдуу. Менин билишимче, мисалы, Стэнфорд дагы өзүнүн маалымат базасын түзүп жатат. Бирок ал жабык жана ал база көбүнчө ар бир бейтап үчүн бир гана маалымат түрүн анализдейт. Биздин долбоорлордо болсо, ар бир бейтап үчүн бардык маалыматтар чогултулат. Бул изилдөөгө чоң салым болот. All types of data for one patient, and that will be one contribution. Second contribution is a technical. It's in terms of, for example. Долбоорубуздун экинчи салымы техникалык жана ал машина үйрөнүүсүндөгү маалыматтарды белгилөө процесси менен байланыштуу. Алгоритм сүрөттө эмне бар экенин түшүнүшү үчүн чоң көлөмдөгү маалымат менен окутуу керек. Мисалы, эгерде модель мышыктар менен иттерди таанышын кааласак, ага бул жаныбарлардын көптөгөн сүрөттөрүн жүктөп, аларды рамкалар менен белгилеп, кайсынысы мышык, кайсынысы ит экенин көрсөтүшүбүз керек. Бул процесс маалыматтарды белгилөө деп аталат. Биз ар бир сүрөттү белгилеп, модель ушул маалыматы негизинде чечим кабыл алууну үйрөнөт. We call it like labeling the data. I should write this is cat, this is cat, this is dog, and I have a huge data. Then model will learn on that. Медициналык тармакта маалыматтарды белгилөө абдан кымбатка түшөт. Анткени ал дарыгерлердин же радиологдордун убактысын талап кылат. Алар бул убакытта бейтаптарды дарылоо менен алек болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ал көлөмдөгү маалыматтар менен алгоритмди окутууга мүмкүн болгон ыкмаларды иштеп чыгууну көздөп жатабыз. Бул чыгымдарды кыйла азайтып, процессти жөнөкөйлөтөт. We are trying to build an algorithm that can train on very small sample of data. Searching. Үчүнчү аракетибиз сүрөттөгү маалыматтарды тексттик маалыматтар менен бириктирип, булардын негизинде так чечимдерди кабыл алуу. Ушул 3 багыт биздин изилдөөнүн негизги салымы болуп саналат. This is our main contribution. Mostly people try to work with the images. Негизинен изилдөөчүлөр сүрөттөр менен иштешет. Алардын анализин жүргүзүп, ошонун негизинде болжолдорду жасашат. Бейбит Абдикеновдун ишинин уникалдуулугу анын сүрөттөрдүн маалыматтарын гана чогултпастан, радиологдордун отчетторун, эксперттик корутундуларды жана башка маалыматтарды да топтоп жатканы. Бул баары бириктирилип, бир жалпы модельге айланат жана аны түшүнүүдө жана ишенимдүүлүктү жакшыраак кылат. Make this kind of model more explainable and more robust. Бейбит Абдикенов 10 жылдан ашык убакыттан бери маалыматтарды сактоо жана болжолдоо жаатындагы изилдөөлөр менен алектенет. Ал ушул темага магистратура жана докторлук диссертацияларын арнаган. Анын биринчи идеясы Казакстандын түштүгүндөгү жер титирөөлөрдү болжолдоо үчүн жаныбарлардын кыймылын пайдалануу болгон. Ал жаныбарларга датчиктерди орнотуу сунушун берген. Бул аркылуу массалык жылжууларды байкап, сейсмикалык активдүүлүк менен байланышкан мыйзам ченемдүүлүктөрдү издөөгө аракет кылган. Бирок бул долбоор бир гана диссертация үчүн өтө чоң болуп чыккан. Андан соң окумуштуу өз билимин медицина тармагында колдонууга чечим кабыл алып, ал жакта анын изилдөөлөрү кооптуу оорулардын эрте диагнозу үчүн чоң жардам бере аларын көргөн. I'm from East Kazakhstan, Semey region, which in that region for 50 years. Мен Чыгыш Казакстан, Семейден болом. Бул аймакта 50 жыл бою ядролук сыноолор жүргүзүлүп, көп адамдар ракка чалдыгышкан. Менин жакын туугандарымда жок, бирок айрым алыскы туугандарымда, досторумдун апаларында жана башка тааныштарымда мындай көйгөйлөр бар. Ар бир үй бүлөдө рак оорусунан жабыркаган бир нече адамды табууга болот. Бул менин ушул теманы тандап алганыма негизги себеп болду. And that was actually the main thing why I chose this topic. I hope by end of the project we will be able to integrate. Мен долбоордун аягында биздин иштеп чыккан чечимдерибизди ооруканаларга, айрыкча аймактык ооруканаларга киргизүүгө жетишебиз деп үмүттөнөм. Анткени ал жактарда квалификациялуу адистер жетишпейт. Казакстан бул жөн гана Астана менен Алматы эмес. Өлкөнүн бардык аймактарында сапаттуу медициналык жардам болушу керек. Жана мен биздин чечимдер жакын арада аны камсыз кылууга жардам берет деп ишенем. Our solution, I think, will help them in coming future. We are going to publish our results. We have almost we planned almost. Биз изилдөөнүн жыйынтыктарын 23 илимий макала түрүндө жарыялоо планындабыз. Анын ичинен 11 макала эл аралык жогорку импакт факторлуу журналдарда жарык көрөт. Ошентип биздин изилдөөлөр дүйнөгө жеткирилип, ар бир адам алар менен таанышууга мүмкүнчүлүк алат. To everyone, and that's the thing.
Бала кезинде Бейбит Абдикенов окумуштуу болоорун ойлогон эмес. Университетти бүткөндөн кийин ал инженер-программист жана бизнес-аналитик болуп иштеген. Бирок бир нече жылдан кийин анын жумушу бир калыпта болгонун сезип, чыныгы чакырыкка муктаж экенин түшүнгөн. Ал өзүнүн кийинки 10-15 жылын ушул чөйрөгө арнап, адис болууга чечим кабыл алган. Ошондо ал илимге кирерди жана маалымат чогултуу менен болжолдоо менен алектене баштаган. Бул жолу аны үй бүлөсү колдоп, жаңы максатка умтулууга жардам берген. Most of the time, I work like 6 days per week, like 10 or 12 hours. Мен жумасына 6 күн, 10-12 саат иштейм. Бирок ар дайым үйдө, үй бүлөм менен апам, аялым жана кызым менен кечки тамакты жеш үчүн убакыт табууга аракет кылам. Экинчи бир эрежени биз аялым менен дайыма сактайбыз. Кечки сейилдөөлөр. Бул биз үчүн алтын эрежебиз. Аны эч качан жойбойм. Эмне болсо да, түн ортосу болсо дагы биз дайыма сейилдеп чыгабыз. Whatever happen, even it's 12 night, 2 o'clock at night, we will do always walking. That's the rule. Every day in science is. Илимде ар бир күн бул чакырык. Бул жерде чоң, же кичине тапшырмалар деген түшүнүк жок. Ар бир кадам бул эксперимент жана ар бир күн жаңы тапшырмаларды алып келет. Кээ бирлери жөнөкөй, кээ бирлери татаал, бирок жалпы алганда бул чоң чакырык. Аны жеңип чыгууну каалайсың. Ошондуктан мен илимди тандадым. Ал мага дайыма жаңы тапшырмаларды коюп турат. I have a few choice when people advised to me to become a vice provost in some university in regions, provost. Мага аймактык жогорку окуу жайларында проректор болуу сунушталган. Мамлекеттик структураларда жетекчи кызматтарын ээлөө сунуштары да болгон. Бирок мен баш тарттым жана бул менин аң сезимдүү тандоом. Director in some government stuff, no, because it's my choice. Окумуштуу Казакстанда илимдин өнүгүшү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар деп эсептейт. Мамлекеттик географиялык жайгашуусу жана ресурстары эске алынып, ал айыл чарба, логистика жана албетте жасалма интеллект сыяктуу тармактарда келечекти көрөт. Айрыкча программалык камсыздоону иштеп чыгуу жаатында Казакстанда математикалык мектептердин салттары күчтүү бойдон калууда жана таланттуу математиктер чоң салым кошо алышат. Бирок ар бир илим тармагында жыйынтыктарга жетишүү үчүн туруктуулук жана дисциплина керек деп айтат окумуштуу. There is a book about Henry Ford. I forgot the name of the book. My Life. Мен Генри Форд жөнүндө китепти окуганымды эстейм. Эгер жаңылышпаган болсом, аты менин жашоом деп аталат. Муну сунуштай алам, өтө жакшы китеп. Мындан тышкары азыр Атомдук адаттар деген популярдуу китепти окуп жатам. Ал китеп күн сайын туруктуу жана кичинекей адаттар менен жашоону кандайча өзгөртүүгө болоорун түшүндүрөт. Is done in this world. If you can find a single scientific paper on this area, definitely you can do it. Өзүмдүн жашоомдо мындай пикирди карманам. Эгер дүйнөдө бир нерсе жасалган болсо, жана сиз ошол темада бир илимий макала таба алсаңыз, демек сиз да аны кайталап жасай аласыз. Бул убакыт, чыдамдуулук жана каржы маселеси гана. Бардык нерсе жеткиликтүү. Эгер дүйнөдө эч ким дагы аны жасабаса, сиз аракет кылып көрө аласыз. Жетишсиздик жаман жыйынтык болбойт. Сиз максатыңызга жетесиз, же башка нерсени ачасыз. Чектөөлөр жок. Илимде да чектөөлөр жок. Ошондой эле сиздин элестетүүңүздө да. There is no limitation from your imagination point of view. Окумуштуу жаңы ачылыштарды жасоону гана эмес, башкаларды илимий жолго шыктандырууну да көздөйт. Анын пикири боюнча илимге келүүнү каалаган адамдар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана жаш окумуштууларга өз потенциалын ишке ашырууга жардам берүү маанилүү. Ал Казакстандагы илимдин келечеги көп жагынан өз идеяларын жана күчүн кошо алгандардын көз каранды деп ишенет. I know Beybit for almost like 8 years. Мен Бейбитти 8 жылдай билем. Биз ал докторант болгондо таанышып, биргелешип коомдук уюм, жаш изилдөөчүлөр альянсын негиздедик. Ошондуктан мен аны изилдөөчү катары гана эмес, коомдук иш-чараларга активдүү катышкан адам катары да билем. Бул уюм Казакстандагы эң чоң уюмдардын бири. Ага Казакстандагы жана чет өлкөлөрдөгү 300гө жакын жаш илимпоздор кирет. This organization is one of the biggest in Kazakhstan, we can say, and we have about 300 early career researchers across Kazakhstan and worldwide. 7 жыл мурун алмага биздин бакалавр студенттери үчүн колдоо программасы керек.
жана биз аларга изилдөө долбоорлорун ишке ашырууга керектүү материалдар жана жабдууларды сатып алууга жардам берүү үчүн каражат таап, аны жүзөгө ашыруу керек деп айткан. 2 айдан кийин биз демөөрчү таптык. Бул социалдык фонд эле. Биз арыз берүү системасын иштеп чыктык жана кандай иштеши керектигин аныктадык. Бейбит биздин топ менен биринчи жолу бул идеяны бөлүшкөндө көпчүлүгүбүз аны колдоодук. Бул кичинекей уюм үчүн өтө амбициялуу долбоор болуп калды деп эсептелет. Аны башкаларга өткөрүп берүү керек деп ойлодук. Бирок биз баштадык жана ушул күнгө чейин бакалавр студенттерге жана азыр магистранттарга алардын долбоорлорунда жардам берүү боюнча иш алып баруудабыз. Our undergraduate and now graduate students as well with these projects. Эмчек рагы эрте стадияларда белгилери жок өтүп калышы мүмкүн болгондуктан аны өз убагында аныктоо медицинада эң негизги маселелердин бири болуп саналат. Көптөгөн илимпоздор дүйнө жүзү боюнча жаңы технологияларды, анын ичинде жасалма интеллектти колдонуп, диагнозду так жана ылдам кылуу үчүн иштеп жатышат. For now, we are planning to have some international collaboration, especially. Азыр биз эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүнү пландап жатабыз. Жана менде буга чейин бир нече мындай байланыштар бар. Мисалы биз Түркиянын Гази университети менен жана Австралиянын Канберра университетинин профессорлору менен иштешип жатабыз. Менин докторантурадагы илимий жетекчим Британиялык Лидс университети менен кызматташат. Жана ал аркылуу биз ал жакта байланыштарды орното алабыз. From my PhD professor, my supervisor from my PhD, he have a good collaboration with University of Leeds. Through him we can. Ошондой эле Германияда онкология боюнча иштеп жаткан бир кесиптешим бар. Жана биз ошол аркылуу немис кесиптештерибиз менен кызматташтыкты түзүүнү үмүттөнүп жатабыз. Менимче биз пайдалуу эл аралык байланыштарды орното алабыз. Get with German through him, I think we can get good collaboration. Nowadays, most of the projects are multidisciplinary. For example, in our case. Биздин заманда көпчүлүк долбоорлор мультидисциплинардык болуп саналат. Мисалы биздин командада ар түрдүү тармактардан келген изилдөөчүлөр бар. Онкологдор, генетика боюнча адистер, компьютердик илимдердин адистери, биологдор жана математиктер. Ар бир изилдөөчү өзүнүн жумушун аткарат жана белгилүү бир тапшырмалар үчүн жооптуу. Андыктан алардын эмгегин бириктирүү гана натыйжаларды алуу мүмкүнчүлүгүн бере алат. When they come together, this way we can achieve the results. We always consult, and each member responsible for specific task. Биз дайыма бири-бирибиз менен кеңешип турабыз. Мисалы, алгачкы этапта маалыматтарды белгилөөдө бизге онкологдор керек, андан кийин сүрөттөрдү анализдеген радиологдор ракты аныктап, анын түрүн көрсөтүшөт. Башка изилдөөчүлөр бул маалыматтардын негизинде сунуштарды жазып, аларды математикалык формулаларга айландырууда. Researchers, they will write their recommendation and they will convert it to mathematical formulas. From mathematical formulas. Формулаларды андан ары кодго айландырып, акыры система тесттелет. Ар бир этапта өз тармагында адистер катышат. Ошондуктан команда менен иштөө жана аны башкаруу бул жерде чоң роль ойнойт. From this point, teamwork is important, and managing the team is also important. Жылы Бейбит Абдикенов ракты эрте этапта аныктоого жардам берүүчү уникалдуу моделди сунуштоону пландап жатат. Бул модель жасалма интеллект жана ар түрдүү маалыматтарды талдоо негизинде иштелип чыгып, дарыгерлерге так жана ылдам жыйынтыктарды алууга жардам берет. Бул иштеп чыгуунун натыйжасында көптөгөн аялдардын өмүрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Бейбит Абдикенов Казакстандагы илимдин жүзү, ал медицинанын эң өзөктүү маселелеринин бирин чечүүгө багытталган. Бул чечим көптөгөн аялдардын өмүрүн узартууга жана сактап калууга жардам берет. My greatest achievements will not be in terms of money or some. Менин эң маанилүү жетишкендиктерим акча, медаль же сыйлыктар менен эмес, адамдарга пайдасы менен өлчөнөт. If after some years the projects will be, especially this breast cancer project, if it will be. Эгер бир нече жылдан кийин биздин иштеп чыккан долбоорлорубуз, айрыкча эмчек рагын эрте аныктоо боюнча долбоорубуз
ооруканаларда колдонулуп, рак эрте стадияда аныкталып, өлүмдөрдүн саны азайса, бул мен үчүн чыныгы ийгиликтин белгиси болот. Ошентип мен адамдарга жардам берип, өлкөмө пайда алып келем. This way, first for humans, secondly to our country.